Элдик медиа баарына сөз беребиз. Мына мен азыр Бишкек Торғар унаа жолунда турам. Мына бул жолдон оор жүк ташуучу унаалар байма-бай каттап турат. Бирок бул биздин жол 42 тоннадан 45 тоннага чейин эле жүк салып өтүүгө ылайыкташкан. Бирок учурда биздин оор жүк ташуучу унаалар канча жүк менен өтүп жатат? Бул тууралуу Элдик медиа порталы иликтеп көрмөкчүбүз. Өлкөбүздө оор жүк ташуучу унаалар үчүн чектөө коюлганы менен ашыкча салмакта жүргөндөр дагы деле болсо тыйыла элек. Мындай көрүнүш жолдорго бир топ зыян алып келери белгилүү. Учурда кыш мезгили келип, көмүр ташуу убагы башталгандыктан Бишкек Торғар жолундагы атайын орнотулган кемин өткөрмө пунктуна сапар алдык. Ал эми чыгармачылык топ буга чейин оор жүк ташып, 2 жылдан ашык эмгектенип келген айдоочу менен биргеликте иш жүргүзүүнү туура таптык. Ар бир ойусуна 8 тоннадан болгондо эле Ховада 3 ойус бар өзү. 3 ойус болгондо 16-24 тонна эле жүк алып келиш керек да Хова өзүнөчү. Эгерде Ховага закондуу түрдө алып жүктөп келгенде 10 тоннадан ашык жүктөбөш керек жүктү. Ал эми мындай кишиге деле көлөмү көрүнүп турат эми ар бир адам эми өзүнө мисалы көмүрдү ала турган болсок өзүнүн үйүнө көмүр түшүрөт ар бир адам. Көмүр түшүргөндө мындай көз болжол менен баары эле билет да канча көлөмдө экенин. Анан эми ал Хованын бортунан жарымынан эле келет 10 тонна жүк дегенчи. 10 тонна гана жүк ташыганга уруксат да Ховаларгачы. Андан ашык ташый албайсың. Эми азыр көбүнчөсүн прицеп менен иштешет да негизичи. Анан байкашымча азыр прицеби жоктор деле көп экен да. Алгач кемин өткөрмө пунктуна барып, байкоо жүргүзүп көрүүнү туура көрдүк. Постко жетпей айланма жолдун жанында тизилип турган унааларга күбө болгон соң, кандай тартип менен өтүп жаткандыгына көз чаптырдык. Биз күбө болгондой, күндүзү баардыгы өз ордорду менен өтүп жатышты. 2 окту, 3 окту, 4 окту, 5 окту, 6 окту машинелер болот. Алардын ар бир огуна жараша жүк ташылат. Мисалга алтырып келсек, мына биздин артыбызда 3 окту КАМАЗ машинеси турат. КАМАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу машина. Бул 25 тоннадан ашык болбош керек. Эгер ушул эле прицеби менен дагы болгондо ал 42 тонна болот. Ушундай ар бир огунун өзүнө биздин токтом менен 454 токтом менен ушундай кабыл алынган да. Жанагы 6 окту машинелерибиз эми алар 44 тоннадан тартыш керек. Биздин Кыргызстан боюнча биздин Кыргыз Республикабызда 44 тонна общий масса. Ошол жактан айрым айдоочуларды сөзгө тартканыбызда камерага сүйлөгөндөн баш тартканы менен ашыкча салмак жүктөп алганда кантип өтүшүнүн ыкмаларын тамашачынга аралаштырып айтып жатышты. Канча тонна жүктөп атасың сен одиночка болсо? 29, 28. Сен ошондо 28 тонна жүктөсөң, өзүң 16 тоннасың да, 14 тонна эште. Ошондо эле 42, 45, 42. Одиночкале 45 тонна менен өтүп атасың сен, Сигнал басып эле кол көтөрүлөт кетмейли. Эсойдон сигнал басып эле өтүп кетип каласыңарбы? Канча мен разовайт этип атасыңар анан ал жакта? Эсойду билбейм байке, токтой элекмин. Мындай сөздөрдү уккан соң, күн кечкирүүсүн күтүүнү туура көрдүк. Ага чейин биз менен чогуу барган айдоочуну сөзгө тартып, коомчулукта айтылып келген ар кандай божомолдордун чын бышыгын сурап, маек куруп жаттык. Ал экс кесиптештерим мени жаман көрүп калбасын деп, жүзүн көргөзбөй айтып берди. Жолдон бери түшүн бересиң, ошентип эле өтөсүң. Бул кандай десем эми традиция деп койсом да болот да. Бул нерсени жоюш кыйын го дейм. Билбейм, жоя албайт го. Жалгыз мен же жалгыз сиз жоя албайсыз ал нерсеничи. Жоюлбайт да, менимче. Катуу көзөмөлгө алган күнү деле билбейм эми, ал жоюлчу нерсе эмес го дейм. Жолдон келатып бери түшүн беребиз, өтөбүз кадимкидей эле. Кээде беске киресиң, кээде беске кирбей өтөсүң, ар кандай немелер болот да.
Аңгыча кечкирип, биз шек санап жаткан унаалардын аркасынан түшкөнүбүздө атайын коюлган өткөрмө пунктка кирбей кетти. Мына өзүңүздөр көргөн бул чоң жүк ташуучу унаа 4-5 саат мына ушул жакта турду. Андан кийин 4-5 сааттан кийин караң киргенде жолун улады, эч кандай өткөрмө пунктка кирген жок. Бул жактан негизи кирип өзүн канча оор жүк алып бараткандыгын текшертиш керек эле. Мындай ишке күбө болгон соң, балким адашып өтүп кеттиби, же кандай максатта кетип жатат, дагы күтүүнү туура таптык. Көп убакыт өтпөй, дагы бир хоо унаасын кезиктирдик. Ал дагы эч кандай токтобостон жолун улады. Эң кызыгы ушул унаа өтүп жаткан учурда жол көзөмөлдөө кызматкерлери да турганына күбө болдук. Эч болбогондо жол белгисине баш ийбегени үчүн токтотуш керек эле. Бул жакта бесой турат. Бул КАМАЗ кирбей эле кетти. Сизде көргөн мына КАМАЗ беске кирген жок. Өмүр талгын алдына чыгып кетти. Üstü толтура жүк, дальныйда жүр. Өткөдөр. Беске кирген жок бул. Мындай көрүнүштөр дайыма кайталанып турабы? Же башка дагы себептери бар болду экен? Кызыгып тиешелүү мекемеге суроо узаттык. Мындай учурларда аркасынан кууганга техника жетишпездигин айтып, журналга каттап тим болобуз дейт. Чаралар колдонууда биз ушу бизге гаилер жардам беришет. Аларга звонить этип, чалып 102-ни чыгарабыз. Болбосо ушу токтобой өтүп кеткен машиналар акт түзүлөт, номерин алабыз. Биз ошо аймактык гаилерге кат жөнөтөбүз. Ушундай машиналар токтобой кетти депчи. Анан башка биздин укугубуз жок, баягы коланга, тиги балдар артынан жеңил өзүнүн менчик үлгүрмө, менчик машина менен коланга болбойт да. Өткөрмө пунктка атайын жарыктандырылган жабдуулар коюлуп, видео байкоо орнотулган. Ал эми ошол жазылган видео тасманы көрүүгө мүмкүн болгон жок. Себеби бул көзөмөл пунктта жайгаштырылган тасма министрлик тарабынан көзөмөлгө алынганын билдирип, ал жактан адис бармайынча ал кызматкерлер көрө албастыгын айтты. Мындан тышкары жазылып калган тасма 1 жумалык гана сакталат. Курчевино коону деген айдоочусу келип, бул жакка келип сүйлөшүп, анан барып анан айдап кетти да. Веске кирбей эле, ошол видеону таптырып. Аны центральный аппараттан сураштырып, видеодо запистер болсо табылат. Өчүп кетпейт, да? Өчпөйт ал. Демек, андай кечээки болгон окуяларды ошондой кылсак. Ооба. Тапсак болот. Bir cuma içinde перезапись koyuyordu da özünde 500 terabayt, 500 гигабайттык жесткосу. Азыр деген ал жака барып көрүш керек бе? На место барып туруп, ошол жерде специалист барып силерге ачып коюш жерден. Өздөрү ачып көрө албайбы ошол жактагылар? Жок, алар анда өчүрө бербейт четинен отуруп. На ПТК Кемин установлена динамическая система весогабаритного контроля. Эта система позволяет в движении определить весогабаритные параметры транспортного средства, то есть общую массу, осевые нагрузки. Мындан тышкары Кемин өткөрмө пунктуна атайын унааларды көзөмөлдөөчү жабдык орнотулган. Бул жабдыктар жолдо жүрүүчү унаалардын канча жүк менен келе жаткандыгын алдын ала онлайн түрдө кабар берип турат. Бирок андан да буйта өтүп кеткендер да кездешет. 10 тонна болсо тегинен эле келип калат, өзү көз менен деле караганда көрүнүп атпайбы? Анан прицеп болуп атат. Ошо баары биригип туруп 20 тонна болуп атат. Бул логика жактан. Эми ошол үчүнчү бул айтып атпаймынбы, ошо биздин таразага кирип түшүш керек эле, стационардыкка түшүп ошол жактан видеосун таба алабызбы азыр? Видео жок, бул фотофиксация. Только фотофиксация. Бул мисалы мындай чаралар көп учурлар болот да, ушун машиналар качышат, токтобойчу, ошо посттончу. Бир машина эмес, ондоп качышат, токтобойчу. Анан биздин немелер ошо чүй башкармалыктын немелери жазышат, инспекторлору. Биз ГАИге кайрылабыз, ушундай машиналар депчи. ГАИ менен чогуу рейдтерди жүргүзүшөт. Ошондой немелер болбосун депчи. Булар ошо таразага жакындаган эле токтобой качып кетишет да. Анан бизде же
Куалаганга укуубуз жок. Так, ошондо могу саат канчада өтүп атат? 19:46-да. 19:46-да. Ошо жактан өтүп, анан сиз айтканда может токтоп туруп. 3 саат токтоду да. 3 саат ошо Болжол менен 3 саат. Кызматкерлер канча жүк менен келгенин ачык айта албайбыз дегени менен жогорудагы айдоочулардын айткандарын эске алып, оор жүк ташуучу унаалардын өзүнүн салмагы жана жүк жүктөгөн учурун болжолдуу түрдө карап көрөлү. Мынча оор жүк салып барткан унааны кандай жол менен болсо да кармап алууга мүмкүн экенин айдан ачык эле байкалып турат. Мындан тышкары, мобилдик группа деп Чүй областы боюнча болгон жабдыктар менен толтурулган 2 унаа иш алып барат. Балким бул постон жеткирбей кеткен унааларды мына ушул ыкчам түрдө чара колдонуп жатат деп ишенип, жалпы канча айып пул салынганына көз чаптырдык. Ошо 10 айда общий канча дедиңиз? 10 айда 51. 51 бул кандай ошол? Бул болсо ашык жүктөгөн элеби же дагы башкалар да киреби? Ашык жүктөгөн. Анан башка дагы 1-2-3 нарушениясы бар. Кайсы ошондо? 122 боюнча бул 3000 сомдук неподчинение да, эми баш ийбестик ушундай сыяктуу. Канча экен баш ийбестиктен? 3. Баш ийбестиктен 3 дагы? Болду ошо 3 эле. 3 эле калгандары бүт жана ашык жүктөгөн боюнча. Ошондо деген общий 54 болуп атат, 51 экен да. 51 10 айда 51 машина өзүнөн ашык жүк жүктөгөн, айып салынган, э? Ооба. 10 айда ушул айга чейин. Бул ай кошула элек. Жок, кошула элек. Көмүр даяр эмес азыр. Жок. Көмүр эми эле башталды да ошондо. Кандай жагынан карабайлы, аягы келип жетишпестик же болбосо мыйзамдагы чийкилик деп кутулууну адатка айлангандай. Айтор биздин бул берүүбүздө мыйзамга ар түрдүү жолдор менен баш ийбей жаткан көрүнүшкө күбө болдук. Тиешелүү орган мындай кемчиликтерди эске алып, иш жүргүзсө биз күбө болгон башаламандыкты жоюу мүмкүнчүлүгү түзүлөр.